Биз Кытайдын экспортный импортный банкы деп коет. Ошондон кредиттерди 1 миллиард 700 миллион доллар алып койдук. Атамбаев Алмаз Шаршеновичтин башкаруу убагында 5 жылдын ичинде эле да. Анан эгерде ушул карыздарды датка кеминди курдук. Ошол жерде турган столбалар, ошолор өткөн провод, анан баягы зона безопасности деп коет. Бияка 50 метр, бияка 50 метр, 100 метрге чейин территорияны. ТЭЦтин өзүн, анан альтернативалык жолду билесиздер, жолдун дагы осунан бияка дагы 50 метр, бияка 50 метр жердин бүт баарын тең биз ошо парламентте ратификация кылганда, анан кийин президент Атамбаев кол койгондо мындай шарттарга макул болуп койдук да. Эгерде кайсы бир себептер менен 1 секундка эле карызды кечиктирсек, карыздын көлөмү азыр кескин түрдө көбөйө баштады. Мына 2020 жылда эле 28 миллиард сом төлөйбүз сырткы карыздарды. Ошонун 70% бүт Кытайдыкы да. 2023 жылы 402 миллион доллар төлөйбүз. Эң чоң карыздын пики 2023 жылдан баштайт да. Айтор ошо мурунку президент бизди 2018 жылдан баштап 2032 жылга чейин карызды төлөй турган чоң бир душарга келип тагап койду да. Биз өнүкпөй эле эми жалаң карызды төлөйбүз. Эгерде ошо карыздын кайсынысы болсун, жол болсун, ТЭЦ болсун, же датка кемини болсун, 1 секундка кечиктире турган болсок, анда Кытай бүт карыздын баарын бир убакта сураганга акылуу. Ошол убакта биз төлөй албай калсак, датка кеминди жана мен айткан жерлердин баары менен ТЭЦти, анан альтернативалык жолдун баарын өзүнүн башкаруу киргизгенге, суверенитеттен биз башын тартып аларга макулдукту берип койдук да. Ушуну менен коркунучтуу болуп атпайбы? Карызды аябай аз убакытка 20 жылга алып койгонбуз да. Мына биз фермерге жазында берип күзүндө кайра кредитти бер дегендей эле, бул 2 миллиард доллар деген аябай чоң акча, 20 жыл өтө аз срок да. Анан 2,5%га чейин процентинде көп кылып алдык. Мына ошол эле датка кемин 386 миллион доллар алсак, 20 жылдан кийин биз 492 миллион доллар беребиз. ТЭЦтики да ошо, жолдуку дагы ошо да. Демек, ушундай чоң коркунучту астыбызга коюп койду. Эшегим өлсө мындан ары чөбөспөй эле койсун деген принцип болгон. Биз эми эмне кылышыбыз керек? Биз эми биригип, белибизди бекем бууп, экономиканы дагы өстүрүп, анан карызды дагы төлөй турган деңгээлге жетишибиз керек.